Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул апта ичинде Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу өйдө ылдый сөздөр керегинен ачыкча айтылды. Президент Садыр Жапаров менен УКМК башчысы Камчыбек Ташиев өзгөнгө келип, кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу жергиликтүү элдин кандай суроо талаптары болсо, баарына жооп берип кетти. Чогулуш Өзгөн акимиятынын имаратындагы жыйындар залында өттү. Ал жерге ошол эле Кемпир-Абад суусуна жакын жайгашкан айылдардан элдер чогулду. Алардан сырткары өлкө аймактарынан кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу маалыматтарды президенттин өзүнүн оозунан угууну каалаган жарандар да келип катышты. Жолугушуу эл аралык маанидеги маанилүү маалыматтар камтылгандыктан жабык эшик артында өттү. Катышуучулардын уюлдук телефондорун алып кирүүгө да жол берилбеди. Анткени жыйында чындыгында мамлекеттик деңгээлдеги сыр делген маалыматтар элге ачык айтылды. Бир гана кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу эмес, кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу, анын ичинде чек арадагы акыркы куралдуу кол салуу тууралуу да кенен маалымат берилди. Чогулган элдин арасында кандай суроолор болсо, президент менен УКМК башчысы суроолор кайра-кайра кайталанып жаткандыгына карабастан, ар бирине толук жооп беришти. Чогулган эл көп болгондуктан, баарын бир учурда залга киргизүүгө мүмкүн болгон жок. Ошондуктан алгач биринчи топ киргизилип, алар менен жыйын аяктаган соң экинчи топ киргизилди. Жыйынтыгында президент менен жолугамын деп барган жарандар арасында жыйынга кирбей калган киши болгон жок. Баса, жолугушууга Жогорку Кеңештин айрым депутаттары, фракция лидерлери да катышып, болгон сөздүн баарын угуп, баарына күбө болушту. Алардын катарында Жанар Акаев, Марлен Маматалиев, Улукбек Ормонов, Исхак Масалиев жана Адахан Мадумаров, Мирлан Самый кожолор болушту. Бирок кызыктын баары жыйындар залынан президентке суроосун берип, жообун алып, сыртка чыгып алып, бизди киргизбей атат, өздөрү алдын ала даярдап койгон дежурныйларды гана киргизип атат деп бетин болушунча тырмап, уялбай нетпей интервью бергендер да болду. Каратып туруп, калпты урдуруп, эптеп эле ушул президентти жамандасам, кантип болсо дагы чуу чыгарып, жаманатты кылсам деп, буту жерге тийбей чуркап жүргөн атайын уюшулган топ иштеп жатканы даана байкалды. Ал топ ким деп кызыксаңыз, видеолорду жакшылап көрсөңүз баарын өзүңүз түшүнүп аласыз. Баягы эле Адахан Мадумаровдун көрүнгөн жерге жетелеп барып сүйлөтүп жүргөн тобу. Бул топтун курамында эч кандай жаңылануу жок. Булардын айта турган сөзүн дагы, кылык жоругун дагы бүткүл кыргыз эли билип бүттү болуш керек. Алгач залга кирип отуруп алып, президент менен УКМК башчысына провокация жасаганга аракет кылып, бакырык кыйкырык салып, 2-3 аялды алдына салып алышып, ойду тоону сүйлөтүп, чек ара десе пособияны сурап, пособия десе Совет-Абадты сүйлөп, кыскасы чогулган элдин маанайын түшүргөн, кыжырына тийген бир маданиятсыз, максаты даана бузукулук экени көрүнүп турган Мадумаровдун бир уч тобу бүт эли журтка шерменде гана болушту. Албетте, эгер ошону өздөрү түшүнүп жеткен болсо. Бул топтун мүчөлөрүнү карасаң, негедир атайын тандалып алынгандай көрүнөт. Кудайга тобо, бирок ошол бакырык кыйкырык салып, бузукулук кылып жаткандын 4-5 адамдын бири балдак таянып жүрсө, бири көз оорусунан жабыркаган, бири тубаса майыптыгы бар, дагы бири башка оору менен жабыркаган жарандарыбыз экенин байкоого болот. Мадумаров атайын ушундай ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыздын айрымдарын топтоп алып, алдыга салып кыйкыртып өкүртүп алганбы деген ой келет кишиге. Адекваттуу башка кишилер мындай провокациялык иштерге барбашын жакшы билген саясатчы агабыз эмне деп кыйкырык салса дагы, жалган маалымат таркатса дагы, сөзүнө жооп бербей турган адамдарды ушинтип пайдаланып жатканы албетте анын деңгээли жана адамдык сыпатынын көрсөткүчү. Анткени эгер ойду тоону сүйлөп жаткан майыптыгы бар мекендештерибизди укук коргоо органдары жоопко тартса, эртең мына бийликтин күчү ушул ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жетип атат деп өлүмүш болууга шарт түзүлөт эмеспи? Эми бул деген жөн эле Адахан Мадумаровдун саясий жүрүштөрүнүн бир көрүнүшү тура. А бирок өзүнүн ушундай бир саясий оюнуна курал гана болуп колдонулуп жатканын түшүнө албай жаткан мекендештерибизде албетте эч кандай күнөө жок. Алар жөн гана убактылуу алданып жүргөн туугандарыбыз экенин эске алып, аларга жакшылык гана каалоого Кудай алдында милдеттүүбүз. Айтымакчы, жыйындан чыкканда президент элди карабай качып кетти деп сөз чыгарганын дагы көрдүк. Ал жерде турган жарандар эми гана президенттин жолугушуусуна кирип чыгып, суроолоруна жоопту алып чыгып алып дагы
Negedir үйлөрүнө кетпей, ошол жерде кимдир бирөөнүн президентти акырына чейин каралагыла деген буйругун аткарып жүргөн топ экенин эске алуу керек. Алар неге анчалык ажоонун сыртка чыгышын күтүп, неге анчалык жалган интервьюларды берип, жандалбастап жатышат болду экен десеңиз, ошол жыйынга катышкан айрым адамдардын айтымына таянсак, бул бузукулук кылып жаткан атайын топ президент сыртка чыкса, ага жумуртка менен атып, бакырык кыйкырык салып, бүт дүйнөгө уят кылабыз деп даярданып жатышкан тура. Бирок бул маалымат толук кандуу такталган деп айтууга азырынча мүмкүн эмес. Болгону ошол жерде жүргөн кишилердин оозунан чыккан сөздөрдүн бири гана. Анан эми алдын ала ошондой маалыматтар болуп жатса, милиция кызматкерлери жолду президент башында турган бийлик өкүлдөрү чыгып кетиши үчүн ачып бериш керек беле же тим коюп бир уч бузуку топтун арам ойлорун ишке ашырууга шарт түзүп бериши керек беле. Анан эми өздөрүнүн ою ишке ашпай калса эле бүт өлкөнү жаман көрүп, калыс сөзүн сүйлөгөндүн баарын даканса деп мыскылдап, өздөрү менен чогуу жыйынга кирип, суроосун берип, жообун алып, түшүнүп чыккан кишинин баарын дежурныйга чыгарып, жиндигетти сөздөрдү сүйлөсө эле эп боло бериши керек. Бөлүнүүнүн дагы, оппозиция болуунун дагы, ач кыйкырык салуунун дагы чеги болот эмеспи? Кыскасын айтканда, бүтүндөй кыргыз эли жана албетте коңшу мамлекеттердин элдери дүйнө жүзү көрүп турган бул окуялардын артында Адахан Мадумаров жана анын шериктери турганын эли журт баамдап, түшүнүп болгон качан. Бул жерде сөз Кемпир-Абад же Баткен тууралуу эмес, сөздүн баары баягы эле бийлик талашта жатат. Булар эптеп Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди бийликтен кетириши керек. Болду. Башка эч кандай маселе жок. Дагы бир жолу белгилеп айта кетебиз. Буларга бир гана бийлик керек. Кыргызстандын жеринин, элинин маселеси булар үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Эгер кыргыздын жерине ушунчалык күйүп бышып, 1 метр жерди бирөөгө бербей турган адам болгондо, Адахан Мадумаров эч качан Каркыра жайлообузду, Ысык көлүбүздүн жээгиндеги жерлерибизди, Токмоктогу жерибизди казактарга карматып бербейт болчу да. Же Баткендеги жерибизге күйүп бышкан адам болгондо, кезинде барып 275 метр жолубузду тажиктерге берип, кайра 49 жылга өзүбүздүн жерибизди ижарага алууга макул болуп протоколго кол койбойт болчу да. Неге андай кылды? Кыргыз жерин сүйгөн үчүнбү? Же ошол кездеги колундагы бийликти сүйгөн үчүнбү? Бир аз гана акылы бар адам үчүн мунун баары албетте түшүнүктүү болуп турат. Бүгүн эми кезинде туш тарапка ушуга окшогон акылдуулардын айынан берилип кеткен жерлерибизди кайра кайтарып алууга аракет кылып жатышса, колдоп кубаттап чыгуунун ордуна кайра тетирисинче тоскоолдук жараткысы келип, элдин оюн тетири жакка бурууга аракет кылып жатканы бул адамдын ким экенин так даана көрсөтүп турбаганда эмне? Жакшылап акылы калчап, кимдин ким экенин билип туруп, анан ошого жараша чечим кабыл алган үчүн акыркы президенттик шайлоодо Садыр Жапаровго 80%, Мадумаровго 7% эл добуш бербеди беле. Ал эми Facebook, TikTokторго кирип алып, өзүн ааламда теңдеши жок акылдуу адам кылып көрсөтүп жүргөн айрым замандаштарыбызга келсек, аларды да туура түшүнүүгө болот. Колунан кыргыз эли үчүн жакшылык кылуу келе тургандын баары мүмкүнчүлүгүнө жараша чуркап, өлкөм өнүксүн деп аз да болсо салымын кошуп жүрөт. Ал эми ойду тоону сүйлөп отургандар болсо, өзүнүн жеке кызыкчылыгынын артынан көрүнгөнгө асылып, сарттан кечке Facebook'ta эксперт сезип, өзүнүн кызыкчылыгына туура келген иштер менен алек. Эл менен ойношуп жатканын түшүнсө гана. Facebook'ta 300-400 лайк басып, 100 адам комментарий жазып койсо эле, дүйнөнү мен башкарамын деген акмакчылык менен ооруп калган адамдарга эми айла жок да. Элибизде жөн жеринен ит үрө берет, кербен жүрө берет деп айтылбаган тура. Баса, жакынкы күндөрү Кыргызстаныбыздын картасы 16 000 гектарга чоңое турганын президент Жапаров өзгөндөгү жыйында ачыктады. Буга чейин жалаң гана кемип келе жаткан Кыргызстаныбыздын аймагынын эми кайра чоңоюп жатканына чыныгы патриот элибиздин баары кубана турган кеп. Саламатта калыңыз.